Кана достор, менин каналыма жазылгыла. Мен эртең пайдалуу жана даамдуу тамак даярдайм. О, менимче Байкен базардан келди окшойт. Көрүшкөнчө. Охей, мына. Тизмедегилердин баарын алдыңбы? Эчтеке унуткан жоксуңбу? Ооба, канча убакыт кетти айткандарыңдын баарын алам деп. Базардын баарын кыдырып чыктым. Мына, сүт жергиликтүү өндүрүштүкү. Жаңы экен? Сурайсың да, албетте, кошулмасы болсун деп айтканыңдан курамынан баарын окуп чыктым. Пастеризацияланган деген эмнеси? Ал деген зыяндуу бактериялардан тазаланды. Колдонууга коопсуз дегенди түшүндүрөт. Класс. Сүт ичүү канчалык пайдалуу экенин билесиңби? Бул деген кальцийдин топтому. Кальций сөөктөрдү жана тиштерди катуу кылат. Өрүк менен балды унуткан жоксуңбу? Биз сүт коктейлин жасайбыз. Мынакей бал. Бул дагы жергиликтүү жана тоонуку. Бирок ушундан көрө таттуу йогурт сатып алсак жеңил болмок, туурабы? Ооба. Анда көптөгөн шекер жана зыяндуу кошулмалар бар. Туура, зыяндуу кошулмалар бизге керек эмес. Ал эми табигый таттуу ширин балдан биз бир гана пайданы алабыз. Мисалы, суук тигүү оорудан каршы күрөшүүгө Е, С жана К витаминдери камтылган. Азыркы учурда булар өзгөчө маанилүү. Туура. Сыр да жергиликтүү өндүрүш. Демек сырттан ташылып келгенге караганда табигый жана жаңы. Булар дагы жергиликтүү. Эң соң помидор С витаминине бай. Ал эми алманын курамында темир көп. Буларды жесек көп оорубай өзүбүздү энергиялуу сезебиз. Жытын тимеле. Жаңы нанды аябай жакшы көрөм. Айтмакчы, бул дагы жергиликтүү өндүрүштүкү. Билесиңби, биздин нанды байытылган ундан жасашады. Демек бул жөн гана даамдуу эле эмес, анан пайдалуу. Билчүмүн. Мына, алгандарым ушулар. Анан жолдон жупоңго кирип чипсы сатып алайын дегем. Тиги телевизордон реклама алып аткан кыртылдак газлаган суу менен деп. Бирок алар көзгө сонун көрүнүп, реклама кылганы менен пайдалуу кылып жазышпайт. А мына, биз даярдай турган тамак пайдалуу жана даамдуу болот. Кой анда мен кийимди которуп колун жууп келейин, а? Бутерброд жасадыңбы? Сүт коктейли бат элеби? Алып жесең болот. Сүт коктейли менен кошо ичсең? Сонун болуптур, өтө даамдуу. Бул да сонун. Мен да кошумча жасасам эмне? Эгер кааласаң мен сага эртең үйрөтөйүн. Албетте, макул. Анда мен бөлмөмө барып китебимди окуй берейин, дагы бир алсам болобу? Ооба, алгын. Түшүнүктүү, мейли. Достор, дайыма табигый азык-түлүктөрдү сатып алгыла. Айтмакчы, жергиликтүү өндүрүштөгү азыктар адатта жаңы болот. Таңга гана көңүл бөлүп, жарактуу мөлөтүн текшергиле. Газдалган суусундуктардын, чипсылардан ал тургай таттуу йогурттар жаркыраган таңгагына жана жарнагына караба. Алар ден соолукка зыян. Алардын ордуна табигый азыктарды, мисалга мөмө, жаңгактар, же болбосо кургатылган жемиштерди колдонууга болот.